Туугандар, могу машинаны карасаңар, бул машинаны жардырып кетти Москваданчы. Ичинде кыргыз тууганыбыз болгон экен. Дагы жакшы машинаны жаап туруп мындай басканда машина жарылып кетиптир да. Негизи бул жарылганда өрттөнүп кетмек булчу. Бул башкача жарылганда. Негизи машина жарылганда полициялар келип текшергенде ичинде какой-то жидкость бар беле дептир. А жидкость бирок бар экен, бирок ал өзү азыр көрсөтөйм силерге. Бул ашандагы жидкость экен. Бирок өзү бүтүн экен да. Анан тиги полициялар келип карап, муну атайын бирөө жардырган дейт да. Бул крышасы ушунку. Бул машинанын крышасы экен, карабайсызбы? Атылып кетти. Биягында артына терезе жок. Бул дагы учуп кеткен. Мояктагы лобовой учуп кеткен. Ар жагы деле ошондой. Берсең өзүм жатайын. Могу мояктары, эшиктерим баары бүт атылып кеткен да. Бүт молум баары. Короче, жараксыз болуп калган да. Жараксыз болуп, арттардагы вообще өлгөн мояктарчы. Бул кандай болуп, эмне болуп экен деп азыр биз таң болуп атабыз. Эмне болуп жарылды? Атайын муну бирөө жардырып кеттиби? Так что видеону аяндан чейин көрөбүз. Эмне болгонун дагы сурайбыз азыр. Буягында крышасы жерде жатат. Мекендештер, ушундай жаман окуя болду. Ушул машинаны жардырып кетишти. Ким жардырган ким билет. Азыр эшикте жанжал атат. Ошон үчүн машинага отуруп кененирээк айтып беребиз. Так что алдыга. Ассаламу алейкум мекендештер. Мен учурашып эле буякта машинаны көрүп эле сүйлөп салып турмун да. Ушул машинаны жардырып кетишти, да бир жолу айтайын. Ал машинанын ээси ушул жигит. Аты Майрамбек. Ассаламу алейкум Майрамбек. Алейкум ассалам. Майрамбек, ушул машинаны сен айдачың да. Таксиде иштешиң. Ушул машинаны айдашымын. Бир жыл башта ушул кредитке алынган машина. Кредитке алынган машина. Эмне болуп кетти ушул окуяны айтып бер. Биринчи ушуну айтып бер, анан калганда сөзсүз. Машинанын лицензиясы анализировать этилип кеткен. Анан көп эле бизде коллегалар таксисттер билгендей эле миктен кылдырган болчумун. Алар жаңы уже 5 жылга гарантиясы менен кылып беребиз деген. Анан ошолорго уже тапшыргандан кийин азыр доставка иштеп атканмын. Анан кечкурун ашанга кирип очиститель кондиционер алганмын. Аны постоянно эле колдонуп жүргөнмүн, бирок негизи бир эч кандай мындай форс-мажор случай болгон эмес буга чейин. Инструкциясында деле жазылып турат, ошол плюс 10дон плюс 40ка чейин колдонсоң болот деп. Ошо үйдүн жанына келгенмин, парктын жанына, мындай ал жерде мындай эл деле жок эле, адамдар деле жок эле, уже баардыгы эс алып, окружа эч ким жок болчу. Мындай тагдырга жараша эч ким жок болгон да. Эми бирөө болгондо дагы башкача ситуация болуп кете беле. Ошо келип пассажирский жака жандырып, аны жанагындай алып чайкап туруп анан коет экенсиң. Чайкап водительский жака коюп, кондиционерди жандырып, рециркуляцияны жандырып, машинанын эшигин жаап, ошол бир 5 метр, 6 метр жылгандан кийин ушундай жардыруу болду да. Өзүң мыргып кетсең керек, Мен өзүм мыргып кеттим жерге, бир какой-то бир доли секундка өзүмдү жоготуп койдум да. Башым зыңырап. Анан эми азыр бул жерде ошо айтып атышты, бирдеке жардылганбы деп. Бирок ал баллончик целый да. Баллонду көрдүңүздөр го, баллон өзү целый экен, эчтеке болбоптур. Мен ойлоп атам, муну бирөөлөр атайын жардырып койгон окшойт деп. Может бирөөлөр жардырган. Ичине бирдеке салып койгон. Анан баардык службалар келди, машина жардырылгандан кийин автоматический сос иштейт экен да. Автоматический сос иштеп, баардык службаларга команда берет экен. Өзү келип калыштыбы алар? Өздөрү келди, оперативник, пожарник. Короче, баардык службалар келди, ошо кичине коркутуу болду. Эмне бар эле машинаңда? Кимдер менен жашайсың? Тиги бу деген. Бир алдындай корктум, азыр эми ситуация деле тем более башкача болуп турбайбы. Ошонун баардык кагаз эмелерин жазды, кинологдор келди, ити менен издеди, келип алып. Ошолор келип эмне дешти, мисалы, эмне болгонунан баштап, ал билбейди пока, айтып элек болду. Жок, алар билген уже мындай
криминалдуу эч нерсе жок деп койду да. Ошо жыткычтан эле койду же? Эми билбейм, ошо жыткычты алар азыр эме кылып атат да. Предполагать этип атат ушу жыткычтан дегендей. Анан ошо жыткычтын бир бутылкасын кагазга эмеге пакетке салып алып кетишти. Анан эми машинанын өзүнүн мындай технический жагынан дагы болушу мүмкүн дегендер дагы мындай божомол болуп атат да. Потому что бул машинанын өзүнүн какой-то бир датчиги болот экен. Мындай бир какой-то бир неме бир өрт коопсуздугун же бир газовый эме болгондо дагы бардык нерселер иштеп кетиши мүмкүн экен. Эми ал нерсе мындай эме эмес. Шылып не болсо да өзүң амалын кылмаксың, ошол жакшы. Өзүм амал алам ошол. Анан мекендештер мындай сөздүн ачыгы мындай да, ушул окуянын артында кичине бул жигиттин өзүнүн шарты деп коет, машина өзү кредит экен. Канча 3 миллион дедиңби? 3 миллион. Өзүнүн 2 кызы бар экен. Келинчеги рак болуп ооруп былтыр кайтыш болуптур, рак болуп калган дедиң, поддержкасы жок экен. Ошон үчүн кыргыз элинен кичине бир жардам сурайлы дегенбиз. Кимден? Эми мындай бул эми бул жигит бирдеке болуп тытып болсо анда башкача карамакпыз да, бирдеке болуп уктап кеткен, өзүң күнөөң депчи. Эми бул жерден жигиттин эч кандай күнөөсү жок. Машина өзү жарылып кетти да. Ошон үчүн мекендештер колдон келген жардамыбызды аябайбыз. Баардыгыбыз мен негизи көбүнчө таксисттер көрөт, көбүбүз жолдо жүрөбүз. Ушул тиричиликте, тирүү болгонубузда соопчулукка иштеп алалы кийинки жашообузгачы. Ошон үчүн картаңдын номерин айт. Кайсы номерлер мисалы айтсаң номерин айтып кой. Айтып коеюн. 8926 578 83 70. Кайсы банктар бар? Сбербанк, БТБ бар. Элдерге эмне деп кайрылат элең? Эми элдерден ошол машина жөн эле ушундай жардылып кетти, а так кайрылбайт элем, бирок бир алдын баарыбызга эле эскертүү, допустимчи, сак болойлу машинаны. Соопчулук кылып турсуң өзүң, кылып турсуң? Ооба, кылып эле жүрөбүз, эми баягы чыгып калгандарга баардыгынан колдон келишинче жардам берип жүрөбүз. Анан мен дагы ойлондум азыр эми бул машинаны өзүм восстановить эткенге действительно акыбал жок да. Машинанын негизи мындай эсептеп көрсөк 1 миллион кетет экен да. Бул жакта да азыр усталар айтып атат, 1 миллионго машинаны тургузуп беребиз деп атат да. Анан анча акча азыр менде жок. Еще кредит кетип атат. Еще кредити кетип атат аймай. Анан кимдеги мындай туура кабыл алып, эми баягы орустар айткандай эч ким не застрахован го бул жашоодо. Бир соопчулук иш кылам деген болсо, ушу номерде немелер бар, карталар бар. Ошол мекендештер бир жакадан баш, бир жерден кол чыгарып, ушу жигитке жардам берип коелу. Кача бы картаңыз акча жок болсо дагы ушул видеону таратып, группаларга таратпаңыздар. Ошол мекендештер. Аман болуңуздар.